эжемдин ушу күйөө баласы негедир ушул өкө жакшы жашай албады окшойт, билбейм ал жагын. Бирок келип бул жаңы жылда бул кыз өкө эшикке чыгышып анан ушу жакшынакай эле сүйлөшүп атып эле анан кийин каяка барган бир маалда кызды өлтүрүп, баштарын жанчып, уруп, Венеранын эси болуп калды деп. Ал болсо уже каркырак тартып калыптыр, ал ыра көрбөптүр апасы апасы күйөө баласынан корккон, бирок башы көзүн эч нерсени көзүн койбой сабап салган, талкалап койгон, талкоо. Эми ошол чындыкта мынакей ошондон милиция чакыртып, милиция менен алып барып, кызы менен баласы болгон, бардыгы болгон үйдө алып келген өлүктү. Бирок кыздын акыбалы өлтүрүптүр алып келген. Кыздычы. Эми чындык бардыгын мойнуна коюп аткандай муну эмне үчүн себептен чыгарып атат? Биз ошондон күйүп атабыз да. Бул биздин менин эжем курган инвалид болгон, ал өзү дагы 2 буттан ушундай таяк менен жүрөт эле. Инвалид кызы бар. Бунун бир уул бир кызы бар бул баланын. Булар экөө жакшы жашай албады. Такыр ушу балдары менен эле ушу кемпирдин үйүндө жашашты. Алып келип деле күйөө баласын деле бакты. Такыр эле акырында келип туруп ушинтип сиңдим өлтүрүп койду. Ошон үчүн акыйкат издеп атабыз. Тарынышып, ажырашып жүрүшчү беле? Тарынышпайт эле, ушу урганда эле кыз келет эле. Анан келип аргасы кеткенде үйүнө алып келип да жашатып жүрдү. Акыры мукачылык менен ошону мукачылыкка чыдабастан эжем мынантип январда өлүп калды. Давлениядын ошо өзү ооруганда ушу жапжакшынакай жүрүшүн күйүүтүнө чыдабай күйөө баласы чыкты дегенде алапайын таппагандан өлүп калды. Ушу бир уул бир кызы бар. Аны ошол эжеңиз багат? Эжем багат. Өмүр бою эжем багып жүрдү. Жашагандан кийин багуусу жок азыр. Атасы түрмөдөн кокуй мен балдарымы карачумун, анда мында соттун айтышында ошентиптир. Ошо эки балдардын тагдыры эмне болот? Балдардын тагдыры оор, өтө оор, кароосу жок. Бул эмне жеп, не ичет? Эки баласынын эч нерсеге жарабайт. Жаш балдары. Мынакей кызы болсо инвалид, эжемдин кызы ям калды. 1-группада инвалид. Эжем да инвалид болчу. Ошо инвалидтин пенсиясы менен ушуларды бакты. Багып жүрүп, ушул акыбалда акыры өзү өлүп тынды. Мен акыйкатты Борсуттан таппадым. Алар ошол былтыр 1 январ күнү эжемин чоң кызы Эшиева Венераны 80-жылкыны күйөөсү мукачылык менен өлтүрүп койду. Башын талкалап салыптыр. Кабыргасы сынган, колдору сынган, мукачылык менен өлтүрүп, былтыр 1 январ күнү Борсутка ошо жерден камакка түшкөн. Ошодон бери Борсутка 1 жыл бою каттап жүрдүк. Чыкырды бардык, жылдырат, чыкырат, барат, жылдырабыз. Күйөөсү Жанызаков Алтынбек 77-жылкы мына Ушар айылы өкмөтүндө жашайт. Ошол былтыр 1 январ күнү алып кеткен органдар. Алып кетип ошону камаган. Камакта ошо чыкырган күндөрү бар атканбыз. Муну ошол неме Маматалиев Талайбек деген сот карап аткан. Анан былтыр чыкырганда убагында барып атканбыз. Анан бир булардын посылка жери бар эле, фундамент куйулган. Ошону сатып, Борсуттарга жедирип, ошону чыгарабыз деп атат экен дегенен жайынып чыгып мен Борсутка барганмын. Маматалиевке өзүнө жеке өзүнүн кабинетине кирип жолукканмын. Жолугуп, мен ушундай деген сөздөрдү уктум. Неге силер ошону чыгарам деп жатыпсыңар десем, эже адам өлүп атпайбы? Мен кандай адам өлгөн адам чыгарам? Мына мен турам го. Кыжалат болбоңуз, мен onu камаймын, мен турам. Чыкпайт эже, кыжалат болбоңду, мен эшикке чыгарып койгон. Мен ошону Борсутка ишенип, сот акыйкат чечет окшойт деп ишенип кеткенмин. Кечегинде мына быйыл 22-жылы 31 декабрь күнү 21-жылы 31 декабрь күнү ушу Жанызаков Алтынбекти түрбөдөн чыгарыптыр, ачыкка кескенмиш. Биз ошол Борсуттун чыгарган өкүмүнө нааразымын мен. Силердин немеңер алыңар жетпесе мен Бишкекке чейин бар жок арызданамын. Мен азыр күйүп турам. Бир тууган эжем бар болчу, Эшиева Шыкман. Онун карамагында ошол өлгөн кыздын бир кыз, бир уулу бар эле. Анан өзүнүн да инвалид 1-группадагы кызы бар. Ошолордун тагдыры эмне болот? Ошол Борсут ошолорду акчаны алып атканда кандай ошол акчаны алды ошол балдарды? Мен ошондо түшүндүрүп келгенмин немеге, Маматалиевке. Маматалиев 5 колдой билчү булардын условия шарттарын. Ошо мына Ош районунда Барашын домдордо турушат. Жездем эжем экөө ажырашып кеткен, көп жыл болгон. Бул эжем өзүнүн пенсиясы менен ушул кыздын пособиясы менен ушул эки небере менен ушул кыздын камагында карап отурчу эле. Эжем аябай жакшы аял болчу. Жүрөгү чыдабай, кече ошо 9-10 күнү фажиясы болду.
jüregi karmak kete berdi. Bul men silerden hakikat çeçip beringerde suranamın. Silerden alыңar jetpese men Bişkek'e çeyin baram. Men alım jetet, men pensionermin. Kolum boş menin. Jetken jerge çeyin jetemin hakikat. Kimge karlı jol eteleňiz ошол президентке, Oşa prokuratura. prokuratura bular gözömelin alış gerek ele. Mamat Ali bütün uşunda çeçim çağırgan kандай mı başka prokuror gözömelini albay kандай аны çağırıp beret. Men oşa prokurorlarga kaygılamın. Nemelerge jogorku sotga kaygılamın. Prezidentke kaygılamın. Aynen Sadır Japarov uşuların nemesini çeçip oşol Canısakı Altınbekti kayra türmege tıgıp köp jolga kesip bergen suranam men. Bolbosa men tınbayım men. Alım jetkeçeyin, putum jetken jergeçeyin baram men. Hazır kuyup turamın. Bir tuğan ejemen ajıradım. Bir eli da bir ejem bolçu. Буга чейин дагы экөөнүн ортосунда ушундай конфликттер болгон бекен? Же биринчи жолу ушундай конфликт болуп эле анан Köp oşonday uruşup oşonday bolçu eken anan ejem jügü menen alып kelip algan kızdı üyüne. Oşondu göğsü ol. Oga çeyin dagı ejem karamağında ejem üyüne gelip alıp uşerde yaşap jürgen 5-6 jıl uşerde yaşagan. Jügü menen alып kelip olsa da uşaga girip yaşagan. Ejem pensiyası menen bagıp atkan ol jinde. бирок ага ошол жашап аткан учурунда уруп атат да ошондо аябын, Çok. Oga çeyin daha bir nime olan hani ajıratı bir jol ajıratı Жок, olsa баягы bolboy өлгөнгө tokşoy. чейин мукачылык менен ошол жашап жүрүп Ajıratıp ketken iken, ajıraşıp ketken iken, ajıraşıp ketken oşol 31 günü alıp çıkıp bul 31 günü muna çoң balasın tuğlan günü olup. Anan ejemen 1,5 ming akçany alıp oynap keleyin tayin edip alıp çıkıp ketip balları men mustaşı bul bala milisiyaga düşüp kalat. Anan oşogo apası gerek, kolu gerek eken basıp enere de büyösü gelip alıp çıkıp ketet bul kızdı. Alıp çıkıp ketet anan oşo bir jerge aparıp oşon biröөнүн үйüne girip alıp uruptur. Doğal sözleri bar joğun talkalagan jana kızın betin görüp boy tanıbaysın. кимдин үйүнө алып кирет? Oşol Guzira degendin үйüne. Men oşol Guzira degen oşollardın tanıştığı şöyle oşol Altınbek'tin. Guzira bir jaka oşo arakka barışıp jolda oşo bul Altınbek'ti ayabay güylöp erdeke жалган сөздөрдү айтып güylöp anan ol girip anan munu ura Ошол başlayt. убакта ажырашып кеткенине 5-6 жыл убакыт болуп калган беле. 2 ay bolgan eken, jügün alып kelip alganym 2 ay boldu ele dep ejem uşunday dedi. Ana bul girip ura başlagan. Çeşten südürüp dual süzdürüp bar joğun talkalap salgan. Jana kızdı вообще tanıbaysın da. Ol kız aybay jakşı kız bolчу. Onday Күнөөсү азыркы учурда үйлөнгөнбү, анан мына майыптыгы бар, кызы бар экен, ушу балдарына каралашып турабы? Жок. Özü uşu yerde yaşap atkanda da karalaş cümlesiyle aytpadım mı ejem pensiyasına oşol büyösün koşa bağып atkan üyünde. Koşa bağып atkan ejemin üyünde yaşaytile büyösü. Bala çaksın karıp aytile ejem pensiyası menen bağып atkan. Büyö olasın koşa bakkan, bağып atkan. Канча жашта эле каза болгон эже, сиздин эжеңиз? Ejem 65'e çıkmak. Берки кыз канчага чыкты? Ejem Venera kaza olgan kız 80. yılkı 40'ında öttü. Венера ким аты? Амат кызы? Amat kızı Venera. Амат кызы. Каза болгон эжеңиздин фамилиясы? Eşiğiva Şırman Zayidovna. Эшиева Шырман. Сиздин аты жөнүңүз? Benim Irskula Şaripa Zayidovna. Siz singlisisiz, Bir doğan sindisim ben. Benim başka göğe turganım yok. Bu ejemin güye olası bir günü uşintip kızdı öldürüp koydu. 2 bala kaldı. Mına invalid kızı kaldı. Bunun karosu, bunun yaşosu öte kıyın. Bu ejebizde maya baganday sıkılıp, ilap sıktap жүрüp akırıp uşintip davleniyany kötüre alıp, emesin kötüre albay jığılıp düşüp ölüp kaldı. Bizge hakikat çıktı, tabi berbeseňer bolboy. Çındygynda bu sottordo çınçıldyk bar degen jalgan eken. Munan tibile bargan sayın bulup kargan invalid özü tayak menen basa albagan ayal bolчу, tayak menen жүрчү. Oşol ayaldın tagdyryn oýlabostan sottor jalgançylyktan akçaga satılıp, uşul kızlardın tagdyrlaryny oýlabostan kanday adam öldürgende, adam toğ öldürgende kamap atat da adam öldürgende çıkarıp koýat. Oşon üçin sizler hakikatçılıkka çıkıp beriңizdер. Bizdin ejebizin tagdyry öte oor ele. Emme mınada çırak emede çımçıkday baldary kaldı. Bulardın yaşosu kanday bolat, bulardın turmuşu kanday bolat. Bulardı kim karayt, kim emesine karayt. Oşonduktan sizlerden suranyç hakikatçılıkты çeçip beriңizdер. Arga uzulganda kayrılışka tura geldi.
Бұл ет қачан бұны шығарышқа ақысы жоқ та соттында. Қандай адам өлдіріп, қолына ап келіп тапшырып, үйіне чейін көтеріп келіп, өліктерін таштап, доказательство болып тұрғанда бұл қаншылықпен өлтірген. Қанжалатты, ұрып, көздерін көрсін, жүрегін үшін, баштарын, қолдарын сындырып, талқылап қойған адамны бұны тоғот постыққа салып тұрып, ақшаға сатылып, ошо екі сот менен соттар үшін қылып атады. Прокуратура не үшін қарабайды, не үшін сот қарабайды, үшін ақиқатын бізге шешіп беріңіздер. Бізге ақиқатшылық керек, біздің сотын бұзып беріңіздер. Ешқашан біз қанаттандырар емеспіз. Балдардың тағдырын ойласын. Бұл отырымдық ақшаға сатылғандың пайдасы жоқ. Мына біз ушунчалык эжебиздин аяп, кой ушул эжебизден ушинтип эми тирилигин кылсын деп, онусу мына эже сиңдиси бир баланы алып келип берет, оны алып келип берет. Ушу балдарга деп, онтип, мынтип ушунчалык карап жүрсө, эми ол курганда эми коркутканбы, эмне кылган, жалган жабыкты сүйлөтүп туруп, мынакей соттон чыгарып коюп атат. Бул акчага сатылган. Прокуратура эми сот дагы акыйкаттыкка чыгып бериңиздер. Ошон үчүн келдик биз. Бизге акыйкаттык керек. Асыгыздын, өлгөн кыздын ба? Эме. Венера аты. Эшеналиева. Амат кызы Венера. Амат кыз Венера. Эжемин эмеси күйөөсү дагы өз турмушу менен кеткен. Ушу инвалидтерге кароодон, ол да моюн жар бербестен кеткен. Кемпир курган ушу өмүр бою ушу жетим бактушу жетимдердин дагы жакшы күнүн көргөн жок. Мынакей эжем да өлүп берди. Күйүттүн азабынан өлүп атат эжем. Ошон үчүн акыйкатты чечип бериңиздер. Мына ушунчалык биз да күйүп кетип атабыз ушу кургангачы. Кандай болот мындай жалганчылыкты мына биз окуй мына немени жоюп атабыз деп жой эмес, акчага сатылган үчүн ошо кандай үчүн бир айдан 2 айдан узатып инвалидти соттун алдында жалдыратып отуруп акыркы кылган чечим ушул болду. Ошон үчүн чечип бериңиздер. Ошон үчүн келдик акыйкатчыга. Ошодон бери сотто жылдырып келип, ушул акырында ушул 1 жыл кармады дагы акыркы 31 күнү анан биздин туугандардан ким барды, жабырлануучу жактан эч ким барган жок. Ушундай кылып ачыкка 9 жылга ачыкка чыгарып салыптыр. Соттун өкүмүн биз кече ошол анан ошондон күйүүтүнө чыдабай эжебиз ошо 10 күнү ушу күйөө баласын чыкканын угуп, 10 күнү ошол бу дүйнө менен коштошуп кете берди. Эми ошол бу жерде мен айтарым ошол коомчулукка ушундай бечара инвалид кызы кайда калат эми? Ошол биздин жүрөгүбүз ушул кыз өйүп атат. Ошол эми оор турмушта жашайт эле жебиз. Пенсиясы менен ушул кыздын пенсиясы менен ошол булардын ушундай адилеттик издеп соттор ушундай кылып анан чыгарып атса, ал мейли чыгарса деле ошо келип, ошол 2 баласы бар, 2 баласын алып кетип, балдарын өзүнө алып караса деле биз мындай мынчалыкка барбайт элек, коомчулукка чыкпайт элек. Эми балдарын да карабай атса, кызы келип айтып атат, мен атам менен жашабайбыз. Биз атам аял алып алыптыр деп. Анан кийин бул эми азыр биз эмне кылышыбызды билбей ушундай коомчулукка чыгып атабыз. Урматтуу журналисттер, урматтуу жогорку соттун төрайымы Бакирова, урматтуу улуу прокурор Зулушев, биз ушул Маматалиев Ош шаардык судьясынын чечимине макул эмеспиз. Ушуну көзөмөлгө алып бериңиздер. Ушундай бейбечаралардын балдары өлүп, мондай инвалид кыздар талаада калганы бизди өкүндүрүп жатат. Ар биздин өзүбүздүн турмушубуз бар. Биз эми эмне кылышты билбей, акыр мукурап ушу жерге келип отурабыз. Рахмат.